Кутман кеч көрөрман 28 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Манас аэропортуна Airbus 320 учагы келип конду. Бул жаңы номер 1 борт. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Элибиздин кыргыз жеринде бейпил жашаса деген кыялдары ишке ашсын каалайбыз. Кечээ эле өлкөнүн бюджетинин эсебинен тигил же бул техниканы сатып алууну ойлоно да албасак, бүгүн учак, тиг учактарды сатып алып жатабыз. Кыргыз элин кыргыз жеринде корголбайлы деп президент айткандай, бул негизги милдеттерибиздин бири, деди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Министрлер кабинети 2022 жылы өндүрүштөн чыккан Airbus 320 учагы бюджеттин эсебинен сатып алынып, президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берилгенин билдирди. Жаңы учак канча каражатка сатып алынганы белгисиз. 2022 жылы президенттин мурдагы басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев өлкө президенти үчүн жаңы учак сатып алынарын, мурдагы номер 1 борт эскиргенин билдирген болчу. Бул тууралуу Султанбаев коомчулук президенттин чет өлкөгө сапарларына жеке учак жалдап чыгып атканын активдүү талкууланып жаткан учурда билдирген. Бишкектин 1-Май райондук сотунун чечимине ылайык, экс-бажычы Райымбек Матраимов 26 апрелге чейин УКМКнын тергөө абак жайында болот. Матраимов Бишкекке 26 март күнү кечинде Азербайжандан алып келинген. УКМКнын маалыматына ылайык, Матраимов эркиндиктен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренелери боюнча шектелип жатат. 26 мартта коррупция боюнча күнөөсүн моюндап, эл аралык издөөдө жүргөн экс-бажычы Райымбек Матраимов Азербайжандан кармалып Кыргызстанга алып келинген. Маалыматка ылайык, Райымбек Матраимов менен бирге анын бир туугандары Тилек Матраимов, Руслан Матраимов жана Исламбек Матраимов да колго түшкөн. Журналист Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу жана акын Азамат Ишенбеков камакта калды. Мындай чечимди 27 мартта кармалгандардын апелляциялык арызын карап, Бишкек шаардык соту чыгарды. Бул чечим менен шаардык сот калаанын 1-Май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык алар 13 майга чейин ТИЗО 1де камакта болот. Журналисттер 16 январда Жапырт кармалган болчу. Жалпысынан Темиров Лайфтын кармалып, андан кийин 11 азыркы жана мурдагы кызматкери камакка алынган. Алардын 9-у баш аламандыкка чакырууга ал эми медианын башчысы Махабат Тажибек кызы менен акын Азамат Ишенбеков аталган чакырыктарды уюштурууга дагы шектелип жатат. УКМК Караколдогу Бугу жана Макиш базарлары мамлекетке өткөнүн билдирди. Маалыматка ылайык, жогоруда аталган базарлардын ээси узак убакыт бою базардагы ишкерлерден акча каражаттарын чогултуп, ошону менен бирге алынган пайданын жалпы реалдуу жүгүртүлүшүн фискалдык органдардан жашырып келген. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө каржылык ишмердүүлүктө көптөгөн мыйзам бузуулар аныкталган. Мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу максатында ыктыярдуу түрдө Каракол шаарынын мэриясынын балансына аянты 1,14 гектар наркы 233 миллион сомдон ашык Макиш жана Бугу соода базарлары өткөрүлүп берилди, деп айтылат билдирүүдө. Балыкчы шаардык соту Балыкчы облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Бектур Осмонбаевге карата ишти кыскартты. Ал январь айында мектеп окуучусун коюп кеткени үчүн кармалган болчу. Иш тараптар элдешкендиктен кыскартылды. 26 мартта сот Осмонбаевди эч жакка кетпөө тилкатынын негизинде бошотту. Окуя 26 январда болгон. Анда айдоочу 12 жашар мектеп окуучусун коюп, окуя болгон жерден качып кеткен. Жабырлануучунун атасынын айтымында, кызын жолдун четинде турганда шаардык милициянын кызматтык унаасы коюп кеткен. Окуучу кызды автоунаа коюп кеткен факты боюнча коркунучта калтыруу, этиятсыздыктан ден соолукка оор залал келтирген жоосун жана автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ошто көчөдө кетип бараткан кызды мазактаган блогер 5 суткага камалды. Сот Нурболот Турганбаевди майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп таап, 5 суткага камакка алуу түрүндө жаза чегерди. Ал сот залынан камакка алынды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Мурдараак блогер Инстаграмга видео чыгарып, видеосунда көчөдө өтүп бараткан кызды жалап деп атаган. Бул видео соцтүйүн колдонуучулардын арасында нааразычылык жараткандан кийин ал милицияга жеткирилген. Ал жерден блогер кечирим сураган видео жаздырган. Андан соң анын иши сотко өткөрүлгөн. Президент Садыр Жапаров 2024-2034 жылдарга Кыргызстанда футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын максаты калктын ар кандай катмарын футбол менен үзгүлтүксүз машыгууга массалык түрдө тартуу жана кесиптик футболду өнүктүрүү болуп саналат. Ушуга байланыштуу Жапаров өлкөдө футболду өнүктүрүү жана заманбап материалдык техникалык базаны камсыздоо үчүн ага президенттин фондунан 500 миллион сом бөлүү менен футболду өнүктүрүү фондун негиздөөүнө
көрсөтүүнү тапшырды. Ысык көлдүн түндүк тарабында жолдун реконструкциясынан улам жол жээктеген дарактар кыйылып жатат. Транспорт министрлигинен 1-апрелден тартып 104-чакырымдан 184-чакырымга дейре Корумду Балбай Баатыр жолунун реконструкциясы башталарын түшүндүрүштү. Жол 4 тилкелүү боло тургандыктан дарактар кыйылып жатат дешти ал жактан. Министрлик бак дарактардын кыйылышын автожолдун техникалык параметрлерин жогорулатуу максатында аргасыз чара экенин билдиришти. Ошол эле учурда ведомство курулуш аяктагандан кийин жол жашылдандырыларын дагы убада кылды. Жолду реконструкциялоо ишин Кытайдын China Road компаниясы аткарып жатат. Долбоордун наркы $106 миллион.